Урматтуу айылдаштар, бүгүн Кыргыз элинин намысы сыймыгы болгон Манас атабыздын күнү экен Кыргызстанда. Ошого карата мен да өзүм Манастын мага мааниси деген бир 4 сабыр жазып койдум эле, ошону угуп коюңуздар айылдаштар. Башкасын айтып не кылам, баштасам чыгат кээ улам, декабрдын 4-үндө Манас күнү деп угам. Уккандан соң бул күндү улуу эпос жөнүндө унчукпай кантип мен турам. Керек болсо мен дагы Манас деп жатып кечинде турганда Манас деп турам. 6 күнү ар дайым радиодон берет деп убагын карап мен турам. Жадабастан Манасты жаздырып алып кассетке жатып алып көп угам. Эсимден кетпейт эч качан жаш кезимде Манасты каалоосу менен атамдын көк китебин көтөрүп талай жолу окугам. Ойлоп көрсөм азыр мен ошол кезде атабыз уккусу келип Манасты уйкум келип атса да окуткан экен карачы. Атам дагы ал кезде баста туса кыңылдап үн чыгарып жүрүүчү, Манас айтып жүргөнүн ал кезде ким билүүчү. Ошондуктан айтарым, тарбиясы Манастын атадан калган балага, табияты Манастын жоопкерчилик болсо эле согушкер деп санаба. Эли жерин коргогон эрдигин анын баалада. 550 000 сапты оозек айткан ким эле? 18 000 ааламдан чыкпайт мындай ким эле? Кыргыздарды кылымга, Манасты салган ырына каралайып саякпай экендигин билгиле. Арбагына Сакемдин бата кылып жүргүлө. Мурунку өткөн кылымдын 95-жылында чыга албай жүргөн эпосту чыгарып даңкын кылымга. Бишкектин жогору жагында азыркы Манас айылында эпостун 1000 жылдыгын белгилеп аткан чагында ошол кезде журналист Жунушалиев Турганбек, азыр караколдо. Атын араң эстедим, оператор Мыктыбек, 20 күн чогуу жүргөнбүз, ичкен жеген бир болуп. Анан эле бир күнү кайдан уккан билбеймин, койбой такыр оюма билсең муке айткын деп дал ошол Манас тоюнда киргизип алып, ошондо Миңбулактын боз үйгө микрофон илип моюнга билгенимче айттырып, лентасына жаздырып, телевизорго чыгарган, Ысык көлгө даңк кылып. Ойдо жок жерден чыкканга ойлосом азыр уялам, кайра туруп ошондо жаттасам да китептен эл алдында күпүлдөп айтканыма кубанам. Москва бийлеп турганда маани бербей Манаска, жазуучулар ичинде эпос түшкөн талашка. Анан эгемендик алганда, эркин сүйлөп калганда Манасчылар көп чыгып, дүйнөлүк мурас коомуна ЮНЕСКОга катталып, Манас менен Чыңгызга маани берип, кыргыздар маданияттын жаатында жүрсөк болот мактанып. Анан дагы кызыгы, айтпасам ичим ысыды. Бала кезден башымда өткөргөн бир окуя, айтууга келдиң учуру. Түпкө кеткен чоң жолдун азыркы остановканын артындагы чоң саздан атам гана экөөбүз араба менен бир жолу чөмүлөп койгон чөптөрүн алып келгени барганбыз. Жылга дагы жол менен ал кезде жолу бар болчу. Сазга кирип барганда силерге жалган магачын. Көргөнүмдүн айтайын, кире бериш түз жерде кадимкидей чоң боз үй турган экен тигилүү. Сол жагында мамыда баатырлар минген кадимки тулпараттар байлануу. Андан ары жагында маңдай теске экишер кийингени жалаң зер. Найзасын жерге сайышып, карап турсаң буларды бирисинен бири эр. Сурларына карасаң аткандай болуп айтышып, бизге көңүл бөлгөн жок. Бөлмөк турсун көргөн жок. Аларды көргөн атамда арабасын токтотуп, жүргөн тура булар деп, кайраң артка бурулуп, чөбүн тура турар деп. Ойлоп көрсөм азыр мен ошондо болгон окуя аян берип өзүмө айтып жүрсүм Манас деп көрүнгөн окшойт көзүмө. Ошон үчүн туугандар, оозек айта албасам да касиеттүү китебим жаздап алып башыма жаткым келет Манасты, жаттап алып саптарын айткым келет Манасты деп жазып коюптурбуз.